мынаки. Опа. Социалдык тармактарда көпчүлүктүн талкуусунда калган бул тасма бешикке байланыштуу теманы кайрадан козгоду. Бир катары илгертеден кыргыздар бешикке кылдат мамиле жасап, кастарлап келген десе, айрымдар мындай ырымдар болгонун жазууда. Ушундайды биринчи көрүшүм, оң деп эле эки жака кичине кыш айтып койчу эле. Кыргызстандын бардык аймагында деп айткандан алысмын, бирок ушундай ырымы болгон. Илгерки апалар жасачу. Бешикти аттабай, тобо каяктан чыгардыңар бул кылыкты? Бешик ыйык, ошол бешикте урпактарыбыз чоңоет. Ак өргө өзгөчөлөнгөн тынчтыктын, берекенин, куттун уюгу. Бешикти аттамак турсун, балдарды апалар урушчу бутуң менен терметпе деп. Булар кантет, мындай салт жок Кыргызда. Эзелтен кыргыз журтчулугу ымыркайдын уйкусу, ден соолугу жана калыптануусунда көчмөн турмушта бешикти колдонуп келишкен. Ошондой эле бешикке байланыштуу бир топ жазылбаган эрежелерди карманышканын мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов Facebook баракчасына жазды. Бешик мингенди салт дегендерге. Бешик өргөнүн ичинде төрдөн кийинки эле орун делген. Бешик бар үйдө жаман сөз оозанчу эмес. Бешикке бала бөлөгөндө башына бычакты кошуп бөлөгөн. Бешик өңөргөн келиндер баштаган көчтүн жолун кесип өтүшкөн эмес. Бешикти эки киши көтөргөн эмес. Бешик турган тарапка бут да сунулган эмес. Мындай салтты уккан дагы көргөн дагы эмесмин. Мындай ишенимдерге байланыштуу кыргыз коомчулугунда бешиктүү минүү салты болгон эмес. Бешикти касташкан душмандар гана аттап өтүшкөнүн тарыхчылар баса белгилешет. Кыргыздын каада салтын ал нарынан болобу, сыкылдан болобу, түштүктөн болобу айырмасы жок. Андай каада салт кыргыздын тарыхында болгон эмес. Мына кыргыздын этнографиясында болгон эмес. Кыргыздын улуттук каада салтында болгон эмес. Анан ушундай эле кандай баягы жосунсуз жоруктарды таап алып эле бул каада салт болду, бул мурдатан болду деп таңуулаган бул болбойт. А башка мындай учурда кыргыздар бешикти аттаган дагы эмес, минген дагы эмес, башка эч кандай жөрөлгө болгон эмес. Ошол душмандар гана баягы ошол кыргыздардан өч алабыз, буларды тукум курут кылабыз деп туруп ошо бешигине талкалап кетишкен да. Өзү небере чеберелүү болуп, аларды бешикке салып жүргөн Анаркүл Машаева мындай ырымды алгачкы жолу көргөн. Заманга жараша салттар өзгөрүп баратканын, ошол эле кезде ар кандай жоосунсуз жоруктар кошулуп жатканын айтып өттү. Салтташтыруу эмне дегенде бизде эми туура ошол мезгилдин өзүн кармабаса дагы минтип бузбаш керек да. Булчу эми болуптур. Бешикти азыр ар кандай кылып атышат. Бешикти эмелерди жасашсын болуптур. Видео тарсын ага эч ким анан минип алып бул деген бул өтө ашыгып кеткен. Мен билбейм, эч качан биринчи көрүшүм. Канча мен бешикти өзүм деле салып жүрөм. Бешик болжол менен 10-11 кылымдарда Борбор Азияда Караханит мамлекетинин тушунда пайда болгондугу айтылат. Негизинен Азиядагы жана түрк элдеринин бешиги окшош болгон. Көбүнчө арчадан жасап, мык колдонушкан эмес. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.